Кыргыз тилиндеги Instagram жаңылыктарды жарыялаган толтура аккаунттар бар. Бирок алар чынында текшерилген маалыматтарды берип жатышабы? Мындай аккаунттар көп учурда башкалардын жаңылыктарын жарыялашат. Алардын арасында текшерилген маалыматтар менен кошо текшерилбегендери да болушу мүмкүн. Колдонуучулардын көбү мындай баракчаларды ишенимдүү жаңылык порталы катары кабылдашат. Псевдо жаңылык баракчалардын көбүнө миңдеген адамдар жазылган. Ошондой эле миллион колдонуучулар жазылган баракчалар да бар. Күнүнө алар 20га жакын жаңылыктарды жарыялашат. Ушундан соң алар ишенимдүү маалымат булагы катары сезилет. Бирок мындай аккаунттардын өз максаттары бар. Мисалы манипуляция. Көп учурда негизги максаты акча табуу, колдонуучуларына сапаттуу маалыматтарды берүү эмес. Жаңылыктардын булагы катары Instagram баракчаны тандап жатканда эмнеге көңүл буруу керек? Бул барак өзүнүн жаңылыктарын жарыялайбы? Же аккаунттун ээси башка ЖМКлардын жаңылыктарын гана жарыялап турабы? Бул жаңылыктарды даярдаган авторларды же редакторлорду мен билеминби? Бул баракчанын артында ким турат? Бул реалдуу ЖМКнын расмий Instagram баракчасыбы? Эмне үчүн мен аларга ишенишим керек? Бул баракчанын негизги максаты эмне? Жалпыга маалымдоо каражаттары катары сиз билген медианын Instagram баракчасын жаңылыктардын булагы катары тандаган туура болот. Ойлон, ойгон.